Саламатсыздарбы? Бул чагылдыруу диалогу сабагынын видео түшүндүрмөсү. Аны мен Назгүл Акылбек кызы алып барам. Өз пикирин таңгылабай, башкалардын да кайчы пикирин угуу, аны түшүнүү маданияттуулуктун белгиси. Ар башка пикирдеги биздикине окшобогон көз караштагы адамдар менен кантип жакшы мамиледе калса болот. Анда эмесе турмуштук окуянын эки көрүнүшүнө көңүл бургула. Садағым кетейін, балам, бұл жерде не деп жазылып тұрады? Оқып берші. Қайсын жоғда? Қайсын? Оқылбай жатады. Не дейсің? Я. Мақсат, сен дағы діл уақытыңды ұша қорып жатасың ба? Сабағыңды оқымайсың ба? Апа, мен келешекте актер болғым келеді. Білесіз ғой? Актер болып қиратат білең. Уақытыңды болбаған нәрсеге қоротпай, сабағыңа көңіліңді бөл. Атаңдың жолын жолдап, врач болот десем. Апа, қандай түсінбейсіз? Мен врач болғым келбейді. Мен актер болғым келеді. Ой, сенден үміт қылып жүрсек, врач болот деп. Актер болот имиш. Ай, садағын кетейін. Бұл жерде не деп жазылып тұрады? Оқып берші. Я, жоғытам не дейсіз? Оқылбай жатады. Не дейсің? Мақсат, сен дағы діл уақытыңды ұша қорып жатасың ба? Сабағыңды оқымайсың ба? Апа, мен келешекте актер болғым келеді. Білесіз ғой. Кішкенекейімнен тасмаларға тартылып жүрем. Джеки Чанға оқшып, белгілі актер болып, ел сүйіп барған киноларға тартылсам дейм. Чет тілдерді үйреніп, башқа өлкөлөрдүн да кинолоруна тартылып, Кыргызстанды танытсам дейм. Демек сен келечекте актер болғың келет экенде? Ооба апа, ооба. Биз атаң экөөбүз сени дарыгер болсо деп үмүттөнөбүз. Азыркы убакта дарыгерлик аябай керектүү кесип болуп жатпайбы? Жумуш да оңой табылат. Элдин ыраазылыгын аласың. Апа, сиздер мени дарыгер болсо жумушсуз калбайт. Ардактуу кесип болот деп ойлой турбайсызбы? Ооба балам. Апа, өзүң жактырган кесипке ээ болсоң, ошол деле ардактуу болот эмеспи? Актер болуу бул менин максатым. Чыгармачылык менен иштөө, таланттуу адамдар менен жүрүү мени шыктандырат. Балам, демек сага чыгармачыл чөйрөдө болуу жагат турбайбы? Ооба апа. Максат, сен биздин кичүү уулубузсуң. Актер болсоң, чет жактарга кетсең, узак убакытка кетип калышың мүмкүн да. Атаңдын жолун жолдосоң, врач болсоң, карыганыбызда, бизди караганча, ооруканаларда иштей берет элең. Чагылдыруу диалогу ыкмасына көңүл бургула. Мисалы, Асан менен Айгүл кайчы пикирде? Алгач, Асан өзүнүн пикирин айтат. Айгүл аны кунткой угуп, Асандын айтканын өз сөзү менен кыскача гана тактайт. Эгер Асан ага ооба деп жооп берсе, анда Айгүл өзүнүн кайчы пикирин айтат. Эгерде Асан жок деп жооп берсе, Айгүл Асанды түшүнүү үчүн тактоочу суроолорду берет. Качан гана Айгүл Асандын оюн толук түшүнүп, Асан Айгүлгө ооба деп жооп бергенде, Айгүл кайрадан эле өзүнүн пикирин айтууну улантат. Диалогту ушул ыкма менен дагы уланта берсе болот. Чагылдыруу диалогу ыкмасын колдонууда төмөнкүлөрдү эске алгыла. Сүйлөөчүнү кунткою угуу, айтылган ойду түшүнүү. Сын айтпоо, баа бербөө. Сүйлөөчүнүн пикирин өз сөзү менен күзгүдөй чагылтуу. Өз пикирин жеткиликтүү айтуу. Чагылдыруу диалогунда тараптар өзүнүн баштапкы пикиринде калышы мүмкүн, же башка тараптын пикирине ынанышы мүмкүн. Бул ыкма чыр-чатактардын алдын алууга, адамдардын бири-бирин тереңирээк түшүнүүгө мүмкүндүк түзөт.
Анда эмесе пикириңер, көз карашыңар ар түрдүү болгон адамдар менен чагылдыруу диалогу ыкмасын колдонуп маектешип көргүлө.